федерациясынын тренеримин. Жалал Абад облусуна караштуу Ак Сай районунан болом. Чоң рахмат. Андан эсе кийинки суроо ушул биздин федерация боюнча качан жана кимден маалымат алып таанышып калдыңыздар эле алгачкы ирет? Кыздар федерациясынан семинарга чакыруу келген. Былтыр 1 жыл мурун ушул Сары Челек көлүндө семинарга катышып, жакшы тааныштык алып, андан кийин мен улуттук кыздар федерациясынын тренери болдум. Андан кийин мектепте биздин айыл өкмөттөгү мектептердин арасында кыздар арасынан ушул кыздар федерациясына мүчөлөрдү тандап алдык. Азыр 30га жакын мүчөлөрүбүз бар. Ошолор менен иштешип атабыз. Андан кийин ошо мен семинарга катышып тренер болгондон кийин мен Дилкумар кызымды дагы ушул федерациянын мүчөсү кылдым. Бул дагы өзүнүн иштерин көрсөтүп, анан тренер болду. Демек, Дилкумар сиз аркылуу келген биздин федерацияга. Эң биринчи биз жөнүндө кандай сезимдер болду эле, кандай кабыл алдың эле? Эң биринчи мен бул Кыргызстан улуттук кыздар федерациясын укканда аябай жүрөгүмдө жылуу сезимдер пайда болгон. Анткени канчалаган кыздардын укугу, канчалаган кыздарга мүмкүнчүлүктөр берилбей, укуктары тепселенип келет. Ошол нерселерди жок, укуктарын үйрөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүп, зордук зомбулукту жок кылуу деген бул биздин Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын максаты. Бул мен үчүн аябай жакты десем болот. Ошого байланыштуу анан апамдын айткан сөздөрүнөн дагы өзүм аябай ушул федерацияга кошулгум келип, ошентип кошулуп калгам. Чоң рахмат. Азыркы учурда биз ушул лагерде жүрөбүз. Сиздерге жагып жатабы? Ооба, лагерь аябай көңүлдүү өтүп жатат. Кыздар дагы аябай тандалган, активдүү кыздар келишти бул жерге. Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын уюштуруучуларына бардык ушу лагердин программасын түзгөн агай эжекелерге аябай чоң рахматымды айтам. Деги эле келген кыздардын бардыгы кубанычта болуп жүрүшөт. Эң жакшы маселелер козголуп, жакшы темаларда семинарлар өтүлүп жатат. Мен дагы ушу семинардан баргандан кийин өзүмдүн айылымдагы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ушу айыл өкмөттүн башчысына дагы сунуштарымды айтып, Кудай кааласа, ушу айылдагы кыздар федерациясынын мүчөлөрүнө, айыл өкмөттүн карамагындагы мектептерден чогулган кыздар федерациясынын мүчөлөрүнө колдоо табабыз деген ишеничтеримди. Сессияларда карап, ошо жардам беребиз деген үмүттөмүн. Чоң рахмат эже, жардамыңызга, алдыда иш пландарыңыз анда ишке ашсын демекчимин. Сизде кандай максаттар жана лагерь жагып жатабы? Албетте, лагерь жакпай коюбуз мүмкүн эмес. Бул аябай кызыктуу өтүп жатат. Жети дубандын кыздары менен таанышып, алар менен достошуп, өтүлгөн тренингтерде мыкты оюндарды көрсөтүп, жакшы бир маалыматтарды алып жатабыз. Максаттарым бул мен мурдатан эле койгон максатым ошол өтүлгөн бизге берилген маалыматтарды мага окшогон, менден кичүү, менден улуу бардык ошол кыргыздын кыздарына жеткирүү. Айжа, мен дагы бир суроо бергим келип жатат. Ошо кызыңызды бул жакка алып келиптирсиз, дагы башка кыздарыңыздардан алып келесизби? Ооба. Дагы мектептерде биздин айыл өкмөткө караштуу мектептердин бардыгына кыдырып семинар өтөбүз деген тилектерибиз бар. Кудай буйруса, ошо эң жакшы окуган, активдүү, алдыңкы тарбиялуу, ыймандуу кыздарыбыздан кошом деген ниетим бар. Ушу 5 күндүк лагерь аябай көңүлдүү өтүп атат. Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири болгон Сары Челек коругунун ичинде жүрөбүз. Сулуу көлдөрдү кыдырып жүрүк. Биз эмес, Жети Дубандан келген кыздар дагы аябай кубанычта болуп жүрүшөт. Чоң рахмат. Анда эмесе достор, азыркы учурда биз Туюк көлдүн жанында турабыз. Биздин жаныбызда апасы менен кызы Гүлнар эже жана Дилкумар болду.